Жаңылыктар студиясына ырашык билдирүү менен биз берүүбүздү андан ары улайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиз бизге жаңадан кошулуп олтурган болсоңуз, кутман таңыңыз менен дейли. Ал эми ошол чай үстүндө эртең мененки тамактанып отурган болсоңуздар, тамагыңыздар таттуу болсун. Ал эми сааттын жебесин карап, жумушка кечигип атам деп жумушка жөнөгөндөр же кандайдыр бир сапарга чыккандар болсо, сапарыңыздар байсалдуу болсун, бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү болсун деп биз бүгүнкү берүүбүздү улантабыз. Эскерте кетсек, бүгүн 3 март улуттук биздин туу күнүбүз. Дагы бир ирет майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Мына ошол туу күнүнө карата биздин куттуу студиябыздын коногу бар. Тааныштырып өтсөм, тарых илимдеринин доктору, профессор, Манас орденинин ээси, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын корреспондент мүчөсү Осмонов Өскөн Жусупбекович агабыз бүгүн биздин студиябызда конокто. Саламатсызбы агай? Саламатсызбы. Кандайсыз, денсаулыктарыңыз? Жакшы. Майрамыңыз менен алгач. Рахмат. Бүгүнкү майрамдык маанайыңыз кандай? Жакшы. Майрамдык маанай менен эртеңки таңды кандай баштадыңыз? Жакшы. Эми мен да мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кыргызстандыктарды бүгүнкү майрам менен мамлекеттин негизги символу болгон туунун 29 жылдыгы менен куттуктаймын. Кебибизди улай турган болсок, мен тарыхчы катарында адегенде ушу туунун мааниси жөнүндө айтып кетейин. Ошол туун. Боореки тарыхта бул туулардын пайда болушу байыркы доорлорго барып такалат. Байыркы доор өзгөчө орто кылымдарда бул жоокерчилик заман. Ошол жоокерчилик заманда негизинен ушу жоокерлерди шыктандыруу үчүн, анан жоокерлерди жанагы ондуктарга, жүздүктөргө, миңдиктерге бөлгөн учурда адашпай өзүнүн тобун табыш үчүн ошол тууну пайдаланган. Бул туу негизинен түрдүү түстө болгон. Адегенде орто кылымдарда байыркы доордо тууну бул негизинен жаныбарлардын терисинен аларды абдан жакшылап ийилеп туруп, ар кандай саймаларды түшүрүп, негизинен мына байыркы, эң байыркы доордо мына тотемдик ишеним деп атпайбы? Боореки адамдардын жаныбарлар дүйнөсү менен болгон байланышы жөнүндөгү алгачкы диний ишенимдер болгон. Ошондуктан ошо туунун бетине негизинен ушу жанагындай жакшылап ийиленип жасалган теринин бетине өзүнүн тотеми деп эсептелген жаныбарлардын сүрөтүн түшүргөн. А вот кийинки мезгилге чейин эле, мисалы мына жакында бир Санжыра китеп чыкты. Ошондо кыргыздардын ичиндеги байыркы уруулардын бири болгон Жору уруусу деп коет. Мына жол жакшы уруусу деп коет. Мына ошол бул Санжыраны тарыхчы Эргешев Турдумамат деген жазган. Ошондо мына Жору уруусунун желегин калыбына келтирген көптөгөн изилдөөлөрдүн негизинде. Анан ушул Жору уруусунун желегинде, мына эмесинде, асабасында ушу Жорунун эмеси, элеси түшүрүлгөн. Ал эми ошол Жору уруусунун мына Айтамгалуу Жору, Ачатамгалуу Жору деп коет экен. Ошол жана асабага саймалап ошодоки эмесин түшүргөн. Мына бул байыркы. Ушул сыяктуулар, мисалы өзүнүн уруусунун тиги бугу менен байланыштыргандар, бугунун элесин түшүргөн учурлар болгон. Өзүнүн уруусун тиги багыш менен байланыштыргандар, багыштын сүрөтүн түшүргөн. Ушинтип бул тотемдик ишенимдер болгон мезгилде эле пайда болгон нерсе деп айтсак болот. Эми бул туулардын мааниси жөнүндө мына биз көбүнчө айтабыз. Дүйнөдө мына ар бир мамлекеттин эң негизги символдорунун бири бул туу. Анан герб дейбиз, анан ураан, гимн деп айтып жүрбөйбүзбү? Анан ошолордун ичинен дагы эң негизгиси бул туу. Мына мамлекетке ээ болгон элдер гана тууга ээ болушат. Дүйнөдө азыркы мезгилде кыргыздарга окшогон 5000ден ашык этностор бар. Ал эми мамлекеттердин саны ушу 200гө жетип жетпеген мамлекет. 10 катталган, 10 мүчөлөрү. Мына ошолордун ичинен жанагы миллиондогон, 30-40 миллиондогон этностор мамлекетке жетпейт, өзүнүн туусуна жетпей жүрөт. Ошондуктан биз кыргыз эли этникалык кыргыздар,
Бұл азыр 4 миллионға ғана жақындадық. Ал эми Кыргызстандын халкы болсо 6 миллиондон ашты. Мына ошого карабастан 4 миллиондой эле. Мына ошондо дагы мына бул биздин өзүбүздүн туубуздун мамлекетибиздин болгону, анан негизги символу катарында туунун болгондугу бул кыргыз элинин чоң бактысы деп айтсак болот. Эми бул тууну тандап алууда биз ошол мезгилде жогорку совет деп аталчу, ал мезгилде Кыргызстандын жогорку совети деп аталчу. Ошондогу талкуунун жүрүшү, адегенде конкурс жарыяланган. Анан ондогон үлгүлөр тандоого коюлган болчу. Мына ошолордун ичинен жогорку совет 1992 жылы 3 мартта Атайы Токтом менен обереки белгилүү сүрөтчү Бекболсун Жайчыбеков, белгилүү окумуштуу Сабыр Иптаров, анан кийин Айдарбеков, Матаев, Сыдыков деген чыгармачыл топтун обереки иштеп чыккан туусун жактырып Атайы Токтом менен бекиткен. Ошону менен адегенде бая талкуулардын жүрүшүндө мунун өңү кандай болуш керек? Көк болуш керекпи? Ошол мезгилде Түгөлбай Сыдыкбековдун Көк асаба деген романы чыгып, эл окуп аткан мезгил болчу да. Ошондуктан айрым бир топ депутаттар ошол Кыргызстандын туусунун өңү көгүш асмандай көк болуш керек деген сунушту айтышкан. Анан акыры талкуунун жүрүшүндө мына ушул туу кабыл алынды. Көп добуш менен, Анан эгерде муну чечмелеп айта турган болсо, чечмелеп айтты. Мына өңү кызыл түстөгү тик бурчтуу материалдан жасалган. Мунун ортосунда 40 нуру тегиз чачылган күндүн алкагы көрүнүп атат. Анын ортосунда мына Кыргыздын күндүн алкагынын ортосунда Кыргызда 1000 жылдап көптөгөн кылымдар бою сактап келген боз үйүбүздүн түндүгү түшүрүлгөн. Эми бул эмне үчүн кызыл түстү тандап алды деген мезгилде бул мына байыркы кыргыздардын күчтүү мамлекети Энисейде түзүлгөндүгү белгилүү. 6-5 кылымдын аяк жагы 6 кылымда Энисейде кыргыздардын күчтүү мамлекети болгон. Мына ошол мамлекеттин башчысы Ажоо деп аталган. Азыр деле элдин ичинде Айдер Ажоосу жок деген сөз бар да. Ошол Ажоонун ставкасында ушул кызыл түстөгү желек тургандыгы жөнүндө тарыхый маалыматтар бар. Демек Энисейдеги кыргыз мамлекетинин Ажоосунун туусунун түсү кызыл болгон. Эмне үчүн кызыл болгон дегенде кыргыздар отту өтө аздектеген. Даже ислам дини пайда болгонго чейин, бөлөк диндер, ишенимдер пайда болгонго чейин отко сыйынуу, отко табынуу болгон. Мына ошондуктан оттун өңүнө окшоштуруп, ушул кызылды тандап алган. Анан мына Манас эпосунда дагы ушул кызыл түстө туулардын көпчүлүгү ар бир кошундун өзүнүн туусу болгон. Ар кандай түстөгү туулар болгон. Бирок ошондо Манастын чоң аталарынын бири Ногойдун туусу кызыл болгондугу жазылат. Манастын атасы Жакыптын туусу дагы кызыл болгондугу жазылат. Атасынын кызыл туу аягын жерге сайылтып деп Манаста айтат да. Атасы Жакыптын кызыл туусун жерге сайып дегендей. Мына ушуларга таянып, анан негизинен мына жогорку советте ушул кызыл түстөгү алынган. Ал эми экинчи мына ортодогу нурлары тегиз чачылган, күндүн алкагы болуп атат, тегиз чачылган, санап көргөндө бул 40 нур. Анткени кыргыз этнониминин пайда болушу жөнүндө азыркы мезгилде окумуштуулардын арасында 10дон ашык ар түрдүү пикирлер бар. Кыргыз деген эмнеден чыкты деген. Ошолордун ичинен чындыкка эң эле жакыныраагы бул кыргыз 40 уруудан куралган эл. 40 уруудан куралган. Ошондуктан 40 уруу тең укукта бир түндүктүн айланасына
birikкен, Кыргыз елин түскөн деген символ катарында мына бореки 40 уруу мындай билдирген мынакей бореки нур 40 күндүн нуру. Ал эми түндүк боюнча биз айтып кеттик, бул түндүк деген боз үйдү бириктирип кармап турган эң негизги элементтердин бири. Мына ууктар аркылуу, керегелер аркылуу баары тең келип эмеге түндүккө бекит да, түндүккө бекит да. Ошондуктан мына ошол символ катарында кыргыз элинин биримдиги бир мезгилде 40 уруудан бириксе, азыркы мезгилде дагы кыргыз эли биримдикте бир түндүктүн алдында биригип жашашы керек, өнүгүшү керек деген мааниде ушул туунун ушул 3 элементи киргизилген. Анткени кыргыз элин мына кыргыз эли мамлекет түзгөнүнө 2200 жыл болду деп жүрсөк, азыр мына Кытайдан табылган булактар боюнча 3000 болуп калды мамлекеттүүлүгүнүн болгондугу. Ошо 3000 жылдан бери кыргыздар көчмөн турмушта жашаган. Кыргыз эли сакталып, ушул кезге чейин жеткендигинде боз үйдүн ролу абдан чоң. Ошондуктан мына биз түндүктү кыргыз элин сактап келген боз үй болгон. Мына ошондуктан түндүк биздин бореки мамлекеттик туубуздун бир бөлүгү болуп турат. Анан ушул агай айтсаңыз да, тарых беттеринде ушул желек, туу, байрак, асаба деп да айтылып кетет экен дагы. Анан асаба деген сөз талаш экен да, социалдык тармакта мен карап көрдүм. Асаба деген бул тарыхта илгертен асаба деп жанагы таягын айтат дагы, желек деп ушул бул териден жасалган жерин же булгардан жасалган жерин деп айтылып бар экен да. Анан такмалыкты өзүңүздөн алсак, асаба дегендин жалпы мааниси. Бул өзү мынакей жаштарга үйрөтүү, мамлекеттик символдордун баасын, маанисин жаштарга үйрөтүүгө өзгөчө көңүл бурулуп атат. Мына адам жана коом деген предмет азыр 5-класстан баштап 11-класска чейин окутулуп калды. Мына бул 5-класстын окуу китеби, авторлору Осмонов, Керимова, Саалаев. Мына бул биринчи жолу мамлекеттик стандарт боюнча бореки кийинки гана бир акыркы бир гана 2-3 жылдан бери окутулуп атат. Мына ушунда атайы мамлекеттик символдор деген атайы тема бар. Мына ошол жерде мына бореки сүрөтүн тарткан, ушул китептин сүрөтчүсү жана мен айткан туунун авторлорунун бири Бекболсун Жайчыбеков. Мына ошонун тартканы боюнча. Эми жанагы өзүңдүн сурооң боюнча бул туунун элементтери деп атпайсызбы? Мына академик Аскар Чуктаевич Какеев деген белгилүү философ академик бар. Ошол жанагы кыргыздардын коомдук аң сезимин изилдеген чоң белгилүү окумуштуу, ошол эпостторго таянып, андан кийинки тарыхый маалыматтарга таянып, ушул туунун элементтерин биринчи жолу изилдеп, анан ошонун негизинде окуу китептерине киргизилип жүрөт бул идея боюнча. Жанагы өзүңдүн айтканың боюнча, мына туу деген туунун элементтери, мына асаба дегени бул жанагы материалдан жасалган, чүбөрөк териден же болбосо кездемеден жасалган материал, мынакей бул асаба деп аталат. Асаба дегени мынакей ушул болот, асаба. Ал эми туу деген асаба жайылат дейт, туу сайылат дейт. Мына туура айтып атасың. Туу деген мынакей бул жыгачы. Жанагы туу бекиле турган жыгачын туу деп коет мынакей. Муну дагы жошолоп мындай кызыл түскө боеп коюшкан да мурун кыргыздар. Анан желек дегени мынакей ошол туунун башына бекитиле турган темир. Мына хандардыкы, кагандардыкы бул алтын болгон мисалы, алтындан жасалган. Анан кымбат баалуу материалдан болбосо жөнөкөй мына жоокерлердики жана эле ошо найзанын учу сыяктуу да, бул найзанын учу. Ошол жерин желек деп атат. Бул желек деп аталат. Ал эми байрак дегенибиз бул эки жерге байланган мынакей жиптен эшилип жасалган нерсе, бул байрак деп аталат. Мына бул жерде жанагы жору уруусунун байрагы, байрактын милдетин ошол эмеге аттанаар алдында, жоого аттанаар алдында курмандыкка чалынган жылкынын куйругун байрак катарында байлап коюшкан. Жылкынын куйругун бул жерге байлап койгон, бул байрак болгон. Анан мына бул жерде
Аскар Чуктаевич Какеевдин жазганы боюнча мына мындай деп аталат да. Биз жана 5-класстын балдары ушуну билсин деп атайы программага киргизип, туу жөнүндө түшүнүк деген теманы мына 85-бетке киргиздик. Так, кыргыздар желекти биримдиктин символу катары байыркы доордон бери эле пайдаланып келген. Кыргызда тазалыкты суудан ал, ынтымакты туудан ал деген накыл сөз бар. Бул элди ынтымакка, жоокерлерди ынтымакка бириктире турган нерсе бул туу болот. Мына Какеевдин пикири боюнча желек бул шарттуу аталыш, болбосо туу шарттуу аталыш. Кыргыздар аны желек, туу, байрак, асаба деп түрдө аташат. Чындыгында жогоруда аталгандардын баардыгы желектин элементтери болуп эсептелет. Мынакей Манас эпосунда атасынын кызыл туу аягын жерге сайылтып дейт. Атасынын кызыл туу аягын жерге сайылтып. Аяк болгондо бул аягын жерге сайылтып дейт. Асабасын бул туунун асман жака жайылтып дейт. Асабасын бул жагын асман жака жайылтып дейт. Демек туу сайылат, ал эми асаба жайылат. Туунун учуна ашталган уштуу темир желек деп аталат. Мынакей уштуу темир желек деп аталат. Манас эпосунда желеги туудан бөлүнбөй дейт. Желеги боореки туудан бөлүнбөй дейт. Жердин жүзү көрүнбөй, жер солкулдап, былкылдап, желеги алтын туу болду деген жери бар. Мына желеги алтын болду дейт. Бөлүнбөйт дейт бул экөө. Ашталган жеринен бөлүнбөйт дейт. Анан туу менен желек ашталган жерге, туу менен желек ашталган жерге байрак илинген. Байыркы заманда түрк элдери жортуулукка аттанар алдында курмандыкка чалынган жылкынын куйругун байрак катарында колдонгон. Анан кийинчерээк боореки коостоп эшилген жипти анан учуна чачы тагып, анан кийин ушундай. Анан эми туунун түрлөрү жөнүндө дагы жана талаш тартыш болгондугу, Кыргызда мындай болгон, Кыргызда тигиндей болгон, жана эреки аскерлер, жоокерлер 10-дукка, 100-дүккө, 1000-дикке, түмөнгө бөлүнгөндө ошолордун ар бир бөлүгүнүн өзүнүн туусу болгондо. Анан ар түрдүү бири-биринен өзгөчөлөнүшүн ар түрдүү түстө болгон. Мына биз жерде мынакей Манас эпосунда дейт: ак асаба кызыл туу, айгайлаган ызы чуу, көк асаба кызыл туу, көк жаңырган улуу чуу деп атпайбы? Ак да болушу мүмкүн. Бул көк да болушу мүмкүн, сары да болушу мүмкүн, жашыл да болушу мүмкүн. Анан муну бөлүп коюшу мүмкүн, жана Россияныкындай кылып ар түрдүү цвет менен. Ал жоокерден мына тууну жоокер күчтүү жоокерге тапшырган. Күчтүү жоокер жоокерлерге дем бериш үчүн салгылашта бийигирээк жерде дөңдө ошо тууну кармап турган. А туунун жыгылышы, жоголушу бул өзү жеңилгенге тете болгон. Ошондуктан мунун мааниси ошо жоокерлик заманда өтө чоң болгон. Рахмат агай, бизге ошентип өзүңүздүн бир эң баалуу убактыңызды бөлүп келип, бизге ушундай бир керемет эфир куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Мына ушул азыр көрөрмандар үчүн дагы өтө бир керемет пайдалуу кеңештер болду болуш керек. Ошо талаш тартыш, түшүнбөй болгон жерлерге мына бүгүн сизден кенен маалымат алып алдык агай. Сизге да ошол дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз, ден соолукта болуңуз. Бизге ушинтип убакыт бөлүп келгениңизге сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир ирет байрамыңыз менен. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз берүүбүздү андан ары уламакчыбыз.